бар ар бир үйдө майрам бар. Күн болуп күлүп жангандар, кучагын мерим толо жайгандар. Ал эне билсең алаяк, аял зат арабызда кыйналган. Hey, сыйдан да барат коркалган, ал күчүн чыгарса да ыйла. Анар эжеке, саламатсызбы? Ата энелер мектебинин программасы боюнча иштөөдө сиз өзүңүзгө эмнелерди алдыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ата энелер мектебинин лидерлери. Мен бүгүн өндөгү ата энелер менен иштөөдөгү өзүмө өзгөчөлөнтүп ушу ар бир эне билимдүү болсо алардын балдарынын келечеги билимдүү болот деген негизги максат менен өзүм ушуну алып, ар бир ата эне билимдүү болуп, балдарына жакшы билим, жакшы жол көрсөтүшүнө өзүмө максат коюп алдым. Ошонун үстүндө иштеп жатам. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук. Алдыда келаткан 8 март майрамыңыз менен. Сиздерге да рахмат, бирге болсун. Гүлсара Жумакадыровна, анда сиз өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Мен бүгүнкү семинарда эң чоң кубанычта чакырганга ыраазы болуп отурам. Бул Гапырмада Бербагайдын ушу ата энелер окуусунда мен өзгөчө ата эне өзүнчө тарбиялануу керек экен, балдар тарбиялануу. Эң биринчиси мен өзүм алганым 3 жаштан 100 жашка чейинки билим алуу. Андан кийин эне билимдүү болсо үй бүлө билимдүү дегенди. Андан кийин ата эне менен мугалим, мектеп бир болсо мына коом өнүгөт, балдар тарбияланат дегенге мен ушунун үстүндө иштеп жатам. Жана мектебим да иштеп жатат, 10-чу мектепте. Ар дайым ар бир жума сайын биз ата энелер мектебинде ата энелер менен иштеп жатабыз. Рахмат, сизге ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук кааламакчыбыз. Улукбек Картаевна, саламатсызбы? Бүгүнкү аял эне аял жаз аттуу семинарга куш келиптирсиз. Бүгүнкү өтүп аткан семинар боюнча сиздин ой пикириңиз. Рахмат, чакырганыңарга абдан ыраазымын. Эң сонун уюштургансыңар аялдардын майрамына карата, жалпы энелердин майрамына карата. Эми бул семинар боюнча айта турган болсом, семинар абдан ар бир ата энеге, ар бир энеге керектүү. Себеби биздин мектепте буюрса кеңдин кулачын жайды. Ар бир класстын ата энелери, жалпы ата энелерибиз ушул Гапырмада Бербагайдын тарбиясына катуу көңүл буруп, ынтызарлык менен катышып жатышат. Мындан ары да башка мектептерге коомубузга эң керектүү нерсе деп ойлойм. Дагы улантып ишиңер ийгиликтүү болушун каалайм.